Куршап айыл өкмөтүнүн 2018-жылы стратегиялык пландын негизинде аткарган жумуштары. Куршап айыл өкмөтүнүн тарыхында биринчи жолу жергиликтүү бюджеттин эсебинен Мамыт Орозбаев көчөсүнө узундугу 1500 метрди түзгөн асфальт төшөлдү. Эске салсак, бул көчөдө жашаган айрым жашоочулар кызыл сызыктын үстүнө тосмолорду жана ар кандай имараттарды куруп алышкан. Натыйжада туурасы 9 метрди түзгөн жол кыскарып 4 метр гана жол калган. Айдоочуларга жана жөө жүргүнчүлөргө түйшүк жараткан бул маселени жаңыдан шайланып келген айыл өкмөт башчысы Алтынбек Ташиев жон териси менен сезип, Мамыт Орозбаев көчөсүнүн тургундары менен бир нече жолу жолугушууларды уюштуруп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, натыйжада мыйзамсыз курулган курулуштар сүрдүрүлүп, жол толугу менен стандарттык абалга келтирилген. Аны менен катар жол жегине суу агуучу лотоктор орнотулган. Ошондой эле электр мамычалары жаңыланып, көчө толугу менен жарыктандырылган. Андан сырткары, жергиликтүү элдин көмөгү менен Мамыт Орозбаев көчөсүнө баштан аяк тротуар төшөлүп, таштандуу үчүн урналар орнотулган. Мурунда ушул жерде дөңгүл эле да, таштар менен. Ошондо анча кете албайбыз эле велосипед менен. Эми асфальттап коюп койду эле, ошо сонун эле тээп кетти, аз бар жол эле ойноп келдат. Биздин ушу көчөдө жашаганыбызга 50 жылдан ашып калды. Аябай көчөбүздүн акыбалы начар эле. Кудайга шүгүр, тротуар болуп калды, асфальт жол болуп, балдарыбыз жакшы мектепке барып, таза жүрүп калышты. Айыл өкмөтүбүз да жакшы болуп оңдоп койду. Жакшы, рахмат ушуларга, жаштарга рахмат.